Ал баннердин илинген жери мунагы аскада илинип турчу болчу. Баннердин азгырыгы бир баланын өмүрүн алып, дагы бир баланы колунан ажыратты. Өлүм менен коштолгон кайгылуу окуя Ташкөмүр шаарында жүз берди. Тактап айтканда 15-сентябрь күнү 4-класстын 2 окуучусу аскада илинип турган ата мекенден баннерин алууга аракет кылышкан. Оюн карап курактагы балдардын бул далалаты өлүм менен коштолду. Мында Ташкөмүр шаарынын тургуну 10 жаштагы Жамшит Юлдашев өмүр менен кош айтышты. Ал эми Арсен Жунусов оң колунан ажырады. Плакатта илген жерлерди бардығын этияттык менен жасаса, ушундай кырсыктар болбосун деп. Бу жакшы эле болот, бу шайлоо боло берсин, шайлана берсин, иштесин эл үчүн, мамлекет үчүн. Анан апарып асканын башына илип алып аны, жаш балдарды кызыктырып, мындайларды токтотсо жакшы эле болмок. Бир гана ала эмес, мен не берем, өмүр бою коллега. Мунун жашашын эми дагы айталап коеюн. Кандай болот? Кимден жардам болот? Мамлекеттен жардам боло алабы? Өмүр өткүнчө. Kolum ösüp çıgağı da uylaydı bir barsam. Ösüp çıgat degen gana oydu aytıp başkam ne de aytasın. Балдар ошол каргашалуу күнү крокодил тоосуна жакын жайгашкан алчат цехине отурумдук жумушка иш сурап барышкан. Алардын жаштыгы себеп болуп жумушка алынбагандан кийин үйгө кайткан жолдо баннерди көрүп кызыгуулар арткан. Баннерди алып түшүп ойнойбуз деген эки дос чоң таштардын курмандыгына айланды. Бул сүрөттө качууга үлгүрбөй калган маркум Жамшит баннерге оролуп, башы таш алдында калып, бала ошол жерде жан берген. Жамшит үй бүлөдө 3 кыздан кийинки, ата-энесинин тиленип көргөн жалгыз уулу болчу. Ташкөмүр шаарындагы номер 12 Пушкин атындагы мектептин 4-классында билим алып жаткан. Бул кандуу окуядан улам Жамшиттин апасы өзүнө келе албай, учурда калаанын тез жардам кызматы ага көзөмөл кылууда. Ал эми атасы Бактияржан Юлдашев 15-сентябрь күнү кызматына байланыштуу алыскы сапарда болгон. Şok olsa da olmaymış, şoka versen, yolda şey gibi, yolda iyi bakalım, bu altı yübe kayıp gelip var. Кичинекей таш болсо мен балам колун кыркып кетпейт эле, колун кыркып кетпейт эле да. Ал эми Арсен Жунусов азырынча өзүнө жакшы келе элек. Оору күч болгондуктан балам чыдай албай ыйлап жатат дейт апасы. Уулу апасына билдиргендей, Арсен тоголонуп түшкөн таштан качууга үлгүргөн, бирок колу калып кеткен. Натыйжада оң колунун далы тарабы сөөгү тамыры менен кошо кыркылып, сынган кол этине гана илинип калган. Жамшит деп кайра чакырганына жооп болбогондон кийин Арсен канагып жаткан колун кучактап, тоо түбүндөгү трассага жылаңайлак чуркап түшкөн. Ошол маалда жолдо токтоп турган 3 унаа баланы ооруканага жеткирүүнүн ордуна кетип калышкан. Андан кийин ыйлап турган баланы Жигулиде бараткан жүргүнчү көрүп бейтапканага алып келген. Мен жана 3 машинадан күнөөнү койбой, мен ошо ата мекендеги ошо плакат илгендерди ошолорду эле күнөөлөйм, башка мен күнөөлөбөйм. Кече дагы ушу сүрөткө түшөбүз деп барыштыптыр деди. Сүрөткө түшүп барбайт. Ошо плакатка кызыккан. Плакат эсличи, ошо плакат болбогондо мен балам мындай болбойт эле. Ошо тоонун үстүнө ал чыкпайт эле, ал мени көрүп чыгат. Ошо плакатты көрүп чыгат да, ошого чыккан бул. Арсен ооруканага келгенде кан басымы нөлгө түшүп, көп кан жоготкон бала жөөлүп, эс үчүн жоготуп калган. Дарыгерлер дароо 2 литр кан куюшуп, баланы аман сактап калышты, бирок колу ампутация болду. Андан сырткары тоодон чуркап түшкөндө тикенге тилинген буттарынын жаралары да дарыланып жатат. Эң өкүнүчтүүсү, колум качан өсүп чыгат деп Арсен ата-энесин ыйлатууда. Үйүнө илбейбин, базарда илип турат. Ушунча сүрөттү илгинче жардам кылсын, больницаларга жардам кылсын. Плакатта эмне, плакатым ким көрүптүр? Ушунчалык журналды чыгарат экен, кагазды чыгарат экен. Аспеттейлели. Азыр көнө балдардын колуна берип коет. Балдар аны ойной эле иш кыргытып атат, айтпайбы? Алсыраак идигиле, жашнакай жеке, балдар тийбей турган. Мындай кичинекей эле ушунчалык чоң плакат илип башына тартабы? Кудай урсун ошолорду, Кудай урсун. Мен ушуну айтам. Кудай урсун. Башка айлам жок, мен Кудайга салдым, башка айлам жок. Арсен үй бүлөдөгү 3 перзенттин ортончусу. Быйыл алда шаардагы мектептердин биринде 4-класста окуп жаткан. Калем кармап билим алчу, тамак жечүү колунан айрылганы атасы Нуржигит Жунусовдун да жүрөгүн эзип жатат. Врачка кирсем ошо колу сынган. Тарамыштары да жылынып кеткен дейт. Ампутация кылышты. Парламенттик шайлоого карата кала жетекчилигинин башкаруусундагы көрнөк жарнак бөлүмүнө дээрлик бардык партиялардан арыз түшүп келишимдер түзүлгөн. Ага ылайык ата мекен партиясы шаарда 4 жарнак коюучу шитти ээлеген.
Кандуу кырсык жүз берген тоо түбүндөгү жол Ташкөмүр шаарынын карамагында болгону менен Крокодил тоосу Аксы районуна карайт. Бирок Ташкөмүр шаарынын тоолуу экенин эске алган учурда да бийик тоолорго жана адырларга баннер илүү мүмкүн эмес. Бизде Ташкөмүр шаарында 9 реклама щит бар. Ата мекен эч кандай элден боордон договору деле жок. Мен ага боордон тоолордон мисалы договор бергенге мен акым деле жок. Мен только биздин муниципалдык менчик департаментинде турган менчикте балансында турган жарнамалык щиттерге только аренда берилип атат. И ата мекендин мисалы берде официалдуу договору 2, 3, 4 по-моему 4 баннер менен договор бар да. Ата мекендин аскага асылган баннери эч кимдин уруксаты жок, өз билемдик менен илингендиги маалым болду. Анткени Крокодил тоосу Аксы районунун Ак суу айыл өкмөтүнө карайт. Айыл өкмөт башчысынан болсо баннердин илинүүсүнө эч ким уруксат сурамак турсун айтып да коюшкан эмес. Бул боюнча мен эч кандай териштирбейм, мен сразу эле жооп берем силерге. Эч кандай бизден уруксат алган эмес, биз менен макулдашкан эмес алар. Төлөм да төлөгөн эмес, макулдашкан да эмес да. Ал биздин Ак суудун эл үчүн эмес, Ташкөмүрдүн эли көрдүн ошо келген да алар. Өлүм менен коштолгон окуяда кылмыштын белгилери жок болгондуктан кылмыш иши козголгон эмес. Учурда бул факты боюнча тергөө иши Ташкөмүр шаардык милициясы тарабынан жүргүзүлүп, Аксы райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Айланасында, окуя болгон жердин айланасында караганда бир чоңдугу бир узун туурасы 1,5 метр кубтун өлчөмүндөгүдөй таш ошо ордунан кулап кетип, басып өтүп кеткен жерлери ошо байкалып турат да. Баланын денесинде ошо негизгиси ошо башы капталындай жалпайтып басып өтүп кеткен. Бул боюнча Ата мекен партиясынын Жалал Абад облустук штабынын жетекчисине кайрылганыбызда ал бул окуяга шаардык штабтын тиешеси жок экенин белгиледи. Тактап айтканда тоого килейген баннерде партия мүчөлөрү эмес, партиянын фанаттары же патриоттор илген болушу мүмкүн деген божомолун айтты. Белгисиз адамдар илген да, аны штабтан илинген эмес. Кандай бир өзүнчө патриот болом деп түшүнүксүз адамдар илген да, мен жогору коем деп илгендир балким. Эч кандай неме жок мына бизден. Илген адам жок ошол жакачы. Өзү түздөгүнү илип карай албай күндө жулуп кетип отур. Өз кызыкчылыгын ишке ашыруу же элди үгүттөөгө болгон жарнама мыйзамдын негизинде белгиленген тартипте жана шартталган жайда коюлуусу керек. Эгер жогорудагыдай патриоттук амбиция калтырган, жарандык укугун ашыкча пайдаланган жагдайлар болсо, тиешелүү партиялар калктын коопсуздугу үчүн тыкыр көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү. Анткени шайлоонун шайтан оюндарына болгон күрөштүн жүрүшү жарандарга тескери таасирин тийгизбеши шарт. Мира Чолпонкулова, Шерзат Эгимбердиев, 7 канал, жумалык үчүн.